Мен ошол Баткен областынын Кадамжай районунун Окуна айылынын кызы болом. Ошол азыркы акыркы убакытта бизде көйгөйлүү маселелерибиз именно ошол Баткен маселеси болуп аткан үчүн чек ара маселеси. Ошон үчүн мажбур болдук биз бүгүн мындай элдерди чогултуп бул маселени чечкенгечи. Себеби ар ким мындай Москвада жүргөнүбүзгө көп эле жыл болду да. Анан ошол көп жылдан бери 2010-жылдан баштап эле угуп атабыз бизде ушундай көйгөйлүү маселелердичи. Ал тараптан, ал чек арадан мындай болуптур, бул чек арадан мындай болуптур деп эми биз басылып калат го, чечилет го деген ойдо жүргөнбүз да. Уже 2010-жылдан бери уже почти быйылкы 20-жыл менен кошулганда 10 жылдын ичинде өтө эле көп убакыттын ичинде өтө көп мындай чыр-чатактар болду да. Именно биздин кошуна мамлекеттер мененчи, Өзбекстан менен, Тажикстан мененчи. Анан бул эми өтө мындай көңүл бурбай турган болбой атат. Себеби мурда эки жак ушундай урушуптур дегени менен мындай адамдын өмүрүнө зыян келчү нерселер болчу эмес да. Азыркы акыркы убакытта канча биздин жарандарыбыз жарадар болуп, өлүм житимине болуп атпайбы? Анан бул эки тарапка тең өтө мындай жагымсыз маани да, жагымсыз ролду ойнойт. Себеби адамдын өмүрү менен бул кимдир бирөөнүн катачылыгынын аркасынан чек аранын маселеси ушундай бизге проблеманы туудуруп атканы бул адамдын өмүрүн алып атат да. Ошон үчүн мындай нерсеге көңүл коштук кылганга болбоду. Биз бүгүн мына дүйнө жүзүндө апат болуп атпайбы азыр? Карантин болуп, элдер чогулганга уруксат жок. Мындай жашы өтүп калган улгайгандарды үйдөн чыгарбайт экен. Ошол маселесинде биз мындай 10дон ашык өтө көп адамды чакыра алган жокпуз. Лидерлер Москвада өтө көп, ар түрдүү уюмдар бар, ар түрдүү коомдор бар, агымдар бар дегендей. Бая партиялык лидерлердин жамааттары бар. Ошолордун бардыгын чакырганга убакыт болгон жок, убакытта болгон жок. Анан мындай чукул чогулуш болуп калды. Анан жаш өткөндөрдү чакырганга да болбойт экен. Себеби мына Россиянын эле эмес, дүйнө жүзүнүн закону боюнча азыркы вирус өтө мындай коркунучтуу болгон үчүн неме кылганга болбойт экен да, үйдөн чыкканга болбойт экен. Анан метродо да жүрө албай атат азыр, мындагы жана машиналарда да жүргөнгө пропуск болмоюнча, шарт туура келбегендиги үчүн биз аз эле адамды мындай сүйлөй турган, мындай жаш активисттерди, лидерлерди гана чакырганга мажбур болдук. Ошон үчүн адамдын саны аз болду да. Эмне маселелер айтылды ушул жерде? Негизги талаптар кандай болду? Негизги талаптар эми биздин кайрылуубуздун негизги максаты ошол биздин бийликке, анан биздин башкаруу өкмөткө Баткен тарапка көбүрөөк көңүл бурулуп, мисалы үчүн эмне Баткендин эң биринчи проблемасы эмне болот? Эң биринчи проблемасы биз миграция башталганда, башка областтарга караганда Баткен областынан эң көп биринчи кеткен баткендиктер болгон да. Ошонун кесепетинен анан мына Бишкек тарапка дагы көп баткендиктер кеткен экен, жашоо мына жумуш издепчи. Жумушсуздуктун негизинен болуп атат да бардыгы. Жумуштун жоктугунан элдин кеткенинен пайдаланып, жаныбыздагы кошуна мамлекеттердин бизге болгон мамилеси өзгөргөндүгүнүн себебинен бизде талап болду. Мындай көпчүлүк сүйлөп ошолордон жыйынтык чыгарганда биз жакта мына ошол Баткендин именно ошол чек ара бар тарапка фаптарды куруп, мектептерди куруп, жанагындай мисалы үчүн пожар болуп атат азыр. Пожарный жок болгондугу үчүн үйлөр күйүп бүткөнгө чейин эч кандай жардам жок да. Ошон анан пограничниктердин именно мына биздин аскер военный базаларды ошо Баткен тарапка күчөтүш керек да. Ошол талап болду азыр. Себеби биз Баткенге көбүрөөк көңүл буруп, анан инвестиция акчаларын дагы ошо Баткен тарапка тартууну, анан мына губернаторлук жумушка, мисалы үчүн мындай жоопкерчиликтүү мындай ишти алып бара ала турган, ошол эл менен тыгыз байланышта болуп, ошол тараптагы мамлекеттик деңгээлде чечүүчү мындай немени бериш керек болуп атат да, полномочиялардычы. Алган полномочиясы жакшы мындай көз каранды болбой, өзү чече ала турган мындай ошол тарапка мындай көбүрөөк жакшы түшүнгөн адам келе турган болсо, билет болчу да, өзбектерге кандай мамиле кылыш керек, тажиктерге кандай мамиле кылыш керек, элдин дагы ичине кирип, алардын көйгөйлөрүн туура түшүнгөн адамдарды коюп берсе деп атат да. Себеби азыр чындыгында ал тарап мындай коридор куруп берсе, кыргыздар үчүн өтө көйгөйлүү болуп, өтө мындан дагы кыйын болуп калышы мүмкүн да. Ошого маселелерди чечип берсе деп, эл
ошону неме кылып атат, талап кылып атат. Рахмат. Кетишти.